Урматтуу көрөрман, акыл калчап көрүңүзчү. Ийгиликтүү болууну каалабаган адам барбы? Кызыгы, ийгиликтүү инсандар көп окушканын угуп эле жүрсөк да, күн сайын жок дегенде 20-30 мүнөт китеп окууга мойнубуз жар бербей келет. Анда ийгиликтериңиз үчүн деги эмнелерди кылып жүрөсүз? Ушул заман, ушул учур билимдүүлөрдүн заманы экени белгилүү. Билимсиз болсок, кээ бирөөлөрдүн куралы же курмандыгы болуп калышыбыз толук ыктымал. Facebook'tu жетектеген эң жаш миллиардерлердин бири Марк Цукерберг 2 жумада бирден чоң көлөмдүү китеп бүтүрсө, эң бай адам болгон компьютерди ойлоп тапкан Билл Гейтстин күн сайын окуганы 400-500 бет. Анын акчасы убагында 10 мүнөт сайын $1,000,000 көбөйүп турган. Айтарыбыз, китеп окуу бир эле илим бозго эмес, бизнесменге да, саясатчыга да, журналист дыйкан, чабанга да керек. Өнүккөн батыш өлкөлөрүндө күнүмдүк кылына турган иштердин тизмесинде окуу 18 орунда турат. Ал эми өлкөбүздө ошол тизмеде китеп окууга дегеле кезек барбы? Аллах Таала айтат: Окуу. Жараткан эгеңдин аты менен. Ыйык Куранда канча миңдеген буйруктар бар. Ошолордун ичинен эң биринчи жогорудагы «Икро» окуу деген буйрук түшүрүлгөн. Алгачкы түшкөн 5 аятта окуу буйругу 2 жолу кайталанып келген. Окуунун жашоодогу маанисин ушундан эле түшүнсөк болот. Башка сөзгө кажет барбы? О, менин бир тууганым, окуу Куранда эң биринчи орунда. Ал эми сиздин жашооңуздачы? Алланын Курандагы «Икро» окуу деген алгачкы буйругу адамзатка аманат кылынган чексиз улуулукка, арулукка жетиш үчүн берилген озыйпа, чакырык. Китеп мени кантип өзгөртө алат деп ойлогон болсоңуз, анда колуңуздагы китепке караңыз. Ал дагы бир убакта жыгач болгон. Көп окуунун сыры окуган китебин сүйүүдө, тагыраагы кызыккан китебин тандап окууда жана фазилетин билүүдө. Адамга болгон эң чоң инвестиция — билим. Китеп акыл берет, акыл сурабайт. Сырын ачат, сыр сурабайт. Ким китепти дос тутса, жашоосу ар дайым алдыга жыла берет. Бүгүнкү окурман, эртеңки башкаруучу. Китеп окуу бул убакыттан утуу. Илим каймактарын издеп топтоо үчүн элдер жылдар бою изилденишет. А сиз ошол топтолгон илимдердин сересине аз убакытта гана жетесиз. Кино китеп бергендин 10дон 1 да бере албайт. Анткени кээ бир нерселерди аткаруу чеберчилиги сөз чеберчилигине жетпейт. Эгер сиз окубасаңыз, билинбей эле каарып каласыз. Жашыңыз 20да же 80де болушу маанилүү эмес. Ал эми сиз окусаңыз, дайым жаш жана умтулган бойдон каласыз. Эгер балдарыңардын акылдуу болушун кааласаңар, анда аларга жомок окуп бергиле. Андан да акылдуураак болушун кааласаңар, дагы көбүрөөк жомок окуп бергиле. Кан жаныбыз сууга ар дайым муктаж болгондуктан, аны ичүүнүн белгилүү бир убактысы белгиленген эмес. Аны каалаган убагыбызда ичкенде эле, китеп окуунун да так белгиленген убактысы жок. Китеп да руханиятыңызды азыктандыруу үчүн керектелген суудай болгон эң зарыл каражат экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Ал эми өлкөбүздө китеп аз окулгандыгынын себебине келсек, анын пайдалары көпчүлүк тарабынан жеткиликтүү түшүнүлгөн эместигинде. Деги окуунун кандай пайдалары бар? Эми бул тууралуу сөз кылсак. Төмөнкү 10 пайда жашооңузду китеп окуу менен кооздоого жол ачат деп ишенебиз.
Китеп окуу акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубанычын, кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу менен адам айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Андан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарлашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы ойдо калышат. Китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каарманга аракет кылып, жашоосун китептегидей кылып жашоого умтулат. Ошондой эле көп окуган адам максаттарды так кое билүү менен бирге кыйынчылыктардан оңой кутула алат жана сүйүүгө бай келет. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Адам китеп окуган сайын жаңы маалыматтарды алуу жана эске тутууга аракет кылуу менен мээсин машыктырган болот. Сөз байлыгыңызды кеңейтет. Китеп окуу маалында окурман көптөгөн жаңы сөздөрдү кезиктирет. Натыйжада аны сөздүктөрдөн карап отуруп, сөз корун кеңейтет. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин тереңден билип алат. Китеп окуу жазуу шыгыңызды арттырат. Китеп окуунун сыйкырынан адам кантип автордук жазуу стилин өздөштүрүп алганын байкабай калат. Ачык айрым болууга жардам берет. Көп окуган адамдардын идеяга бай экендигин байкап эле жүрсөңүз керек. Ошондуктан көп окуган адамдар кичинекейден чоң идея табууга жөндөмдүү келишип, кеңешчилерге анча муктаж болушпайт. Көп окугандар жаңы нерсени тез түшүнө алышат. Ошондуктан чет тилин, математиканы жана башкаларды үйрөнүүдө кыйналышпайт. Китеп ааламдагы жакшы нерселерди көрсөтөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуу иш-чаралар менен алектенгендердин негизги курамын китеп окуучулар түзүшөт. Анткени алар баардык жерден жакшы нерселерди таап көрө алышат. Жагымсыз абалдардан качышпайт, жардам берүүдөн да аянышпайт. Ошондой эле алар мындай көз карашты башкаларга жуктурууга аракет кылышат. Урматтуу көрөрман, жогорудагы материалдар сизди аз да болсо шыктандырган болсо, куттуктайбыз. О, менин бир тууганым, билимсиз, сүйүүсүз, маданиятсыз чөлдөрүнөн кутулуп, гүл жыттанган жолдордо жүрүүнүн убагы келди. Түндөлөрү инсандар рахатта уктап жатканда, ай нурунун астында, саждаларда кайгыларыбызды айтуунун убагы келди. Көчөлөрдө ар таратты карап, сүйүү издештин ордуна, силерге күрөө тамырыңардан да жакынмын деген Алланы сүйүүнүн убагы келди. Ал үчүн жашоонун убагы келди, бир тууганым. Урматтуу көрөрман, видеобуз сизди эмнеси менен шыктандырды? Учурда кайсыл китепти окуп жатасыз жана кайсыл китепти сунуштайсыз? Сиздин оюңуз маанилүү. Инсан бир максат койсо, көпчүлүк менен